Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү видео сабагыбызды баштайбыз. 6-класстар үчүн математика сабагы. Балдар, бүгүнкү сабакка даярсыңарбы? 6-класстын окуучулары, силер акылдуусуңар, билимдүүсүңөр, аракетчилсиңер, ынтымактуусуңар, жоопкерчиликтүү, сулуу, мээримдүү, тырышчааксыңар. Силер бардыгына жетишесиңер. Мен силерге ишенемин. Бүгүнкү сабакка силер активдүү катышасыңар. Силер күчтүүсүңөр. Анда сабакты баштадык. Сабактын темасы орточо маани, ортоломо. Сабактын максаты окуучулар орточо арифметикалык маани жөнүндө түшүнүк алышат. Сандардын ортоломосун таба алышат. Ой жүгүртүп, өз алдынча иштөөгө көнүгүшөт. Теманы төмөнкү маселе менен баштайбыз. Кунт коюп, жакшылап угуп турабыз. Арстан, Кубат жана Тураш чүкө ойноп жатышкан. Оюндун аягында аларда бирдей сандагы чүкөлөр калганы белгилүү болду. Оюндун башында Арстанда 20, Кубатта 12, Турашта 19 чүкө болсо, анда оюндун жыйынтыгы кандай? Ким утуп, ким уттурган? Маселени чыгаруу үчүн оюндун башында Арстан, Кубат, Турашта бардыгы канча чүкө болгондугун аныкташыбыз керек. Ал үчүн бардык чүкөлөрдү кошобуз. 20 кошуу 12 кошуу 19 барабар 51. Демек оюндун башында бардыгы 51 чүкө болгон. Ал эми оюндун аягында аларда бирдей сандагы чүкөлөр калган. Анда 51-ди 3-кө бөлсөк, барабар 17. Арстан 3 чүкө уттурган. Себеби Арстанда оюндун башында 20 чүкө болчу. Ал эми оюн аягында 17 болгон. 17ден 20-ны кемитсек, барабар -3. Кубат 5 чүкө уткан. Себеби 17ден 12-ни кемитсек, барабар 5. Тураш 2 чүкө уттурган. 17 - 19 барабар -2. Маселенин жыйынтыгында Арстан 2 чүкө уттурган, Тураш 2 чүкө уттурган, Арстан 3 чүкө уттурган, ал эми Кубат 5 чүкө уткан. Көрүнүп тургандай, 17 саны 20, 12, 19 сандарынын ортоломосу деп аталат. Демек, бул сандардын ортоломосу 17 саны экен. Силерге түшүнүктүү болсун үчүн кийинки маселени да карайбыз. 355 маселе. Арген 5,2 кг, Сабира 7,4 кг, Эркингүл 2,1 кг карагат теришти. Бул сандардын ортоломосун тапкыла. Анда бул сандардын ортоломосун табуу үчүн алгач баарын кошушубуз керек. 5,2 кошуу 7,4 кошуу 2,1 барабар 14,7. 14,7-ни 3-кө бөлсөк, барабар 4,9. Бул 4,9 саны 5,2, 7,4 жана 2,1 сандарынын ортоломосу. Демек, бул сандардын ортоломосу канча болду? 4,9 саны. Кийинки маселе 356 жана 357 маселе силерге өз алдынча иштөөгө берилет. 356 маселенин шартын окуйм, угуп турасыңар. Кийинки күнү бул үчөөнө Жумагүл келип кошулду. Алардын ар бири
2,3 kilogram, 4,2 kilogram, 3,3 kilogram жана 5,5 kilogram майлына теришти. Бул сандардын ортоломосу канчага барабар? Силер бул эки маселени чыгарууда жогорудагы маселелерди чыгаргандай аткарасыңар. Түшүнүктүү болгон болсо, бул эки маселени өз алдынча иштеп, жообун чыгарылышы менен жөнөтөсүңөр. Ийгиликтүү иштейсиңер деп ишенемин. Эми ортоломо деген эмне экенин жана кантип эсептөөнүн эрежесин аныктайлы. Ортоломонун аныктамасы. Эгер А1, А2 жана башка АН бир нече сандар берилсе, ал сандардын суммасын алардын жалпы саны Н'ге бөлгөндө келип чыккан сан ал сандардын ортоломосу же орточо арифметикалык мааниси деп аталат. Ортоломону гректин мю тамгасы менен белгилейбиз. Ортоломо же арифметикалык орто санды табуу үчүн бардык кошулуучулардын санын кошулуучулардын санына бөлөбүз. Анда мисалы орточо арифметикалык маанисин тапкыла. Сүрөттө көрүнүп тургандай 3 түрдүү костюмдун баалары да түрдүүчө. Биринчи костюм 1100 сом, экинчиси 1300 сом, үчүнчүсү 840 сом. Орточо маанисин табуу үчүн бул сандарды кошобуз. 1100 кошу 1300 кошу 840. Булардын суммасы 3240 болот. Эми 3 костюм болгондуктан бул сумманы 3кө бөлөбүз. 3240-ды 3кө бөлсөк 1080 келип чыгат. Анда бул сандардын арифметикалык орточо саны 1080. Төмөнкү сандардын ортоломосун эсептегиле. Биринчи 10, 42, 21. Көрүп турганыңардай 3 сан турат бул жерде. Бул сандардын ортоломосун табуу үчүн бул 3 санды кошуп 3кө бөлөбүз. 10 кошу 42 кошу 21. Булардын суммасы 63 болот. 63-тү 3кө бөлсөк барабар 21. Демек, бул 3 сандын ортоломосу 21. Экинчи 17, 21, 12, 15, 12. Бул жерде 5 сан турат. 12 кайталанып атат. Бул 5 сандын ар бирин кошуп 5ке бөлөбүз. 12ден экөөнүн бирөөнү жазабыз деген болбош керек. 5 санды бардыгын кошобуз. 17 кошу 21, кошу 12, кошу 15, кошу 12. Булардын суммасы 77. 77-ни 5ке бөлсөк барабар 15,4. Үчүнчү 7, 11, минус 12, 0, 7, минус 5. Бардыгы 6 сан бар. Көрүп турганыңардай, бул жерде терс сандар да катышкан. Демек, бул 6 санды кошуп 6га бөлөбүз. Сандарды кошууда терс сандардын белгисине маани беребиз. 7 кошу 11, кошу минус 12, кошу 0, кошу 7, кошу минус 5. Бул сандарды кошсок 8 келип чыгат. 8 бөлүү 6. Бул бөлчөктү кыскартсак 3дөн 4 же болбосо 1,3дөн 1 келип чыгат. Демек, бул сандардын ортоломосу 3дөн 4. Силерге түшүнүктүү болду деп ишенемин.
маселелерди, мисалдарды өз алдыңарча иштей аласыңар. Эми сандардын ортоломосун эсептегени өз алдынча иш беремин. Бул жерде 4 мисал турат. 4 мисалды чыгарып, туура жообун жазабыз. Туура жообун тушуна жазабыз. Бул жерде туура жооптору аралаш жазылган. Анда бул өз алдынча ишти аткарабыз. Андан тышкары силерге үйгө тапшырма номер 360 көнүгүүнү аткарууга беремин. Үй тапшырманы аткарып, жообун чыгарылышы менен жөнөтөсүңөр. Анда бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.